Assalamu alaikum agayın görürman. Salamasızbı görürman. Men hazır жаңы президентибиz Садыр Жапаровдун Ак преске берген интервьюсун карап отурдум. Бир эмес эки сыйра көрдүм го. Ошондон улам бир ойлорду айтып койгум келип атат. Анын алдында баягы Казакстан. Биринчи мынабу биздин кыргыз тили газетасы жөнүндө айтайын дейм. Себеби азыр эле мынабу Казак мажлисинин депутаты Иринат Саитовдун да бир сүйлөп атканын көрдүм. Казактарды да көрөм да, өзбек коңшулардын баарын эле көрөбүз. Ошол айтып атат эми газета окуу маданияты калыптана элек бизде деп айгай салып атат. Казакта бизге караганда казактар китеп чыгаруу, газета, журнал чыгаруу бул мамлекеттин көзөмөлүндө мамлекет жардам берет буяка. Мына бизде кыйын. Бизде газета, журнал окуу айрыкча мына калыптана эле экенбиз да, чындап келгенде. Китеп окуу деген калып калды эми. Калып калды. Китеп болбогон жерде тетип байыркы замандан бери китеп окулбаган жерде прогресс, билим болбойт. Канча интернет, канча мына интернеттин көрүп атабыз натыйжасын. Япондор өзү оолактап атат. Эс тутумду начарлатат экен, көздү начарлатат экен, көздүн көрүүсүн деп. Эми мынабу биздин газета кыргыз тили менен киришинде айтып коеюнчу, мына мындай газет чыгарабыз. Президентке караштуу мамлекет тил комиссиясында кыскарта айтканда. Эми ушуга мамлекеттен бир тыйын берилбейт, бюджеттен берилбейт, көп жыл ушундай экен. Баягы чарбалык эсепте анан жазылуу ыкмасы менен чыгабыз. Эми жазылуу өлбө жаным өлбө деп келатат. Анан газет окулбаса, газет окубаса, өзү мынабу кыргыз тили, мамлекет тил деп, эне тил деп какшап атабыз. Интернет менен эне тил өнүкпөйт эч качан. Санарип менен дегеле өнүкпөйт. Эне тил деген өзү нарк, мынабу нарктын башатында турган тил, эң биринчи тил болгон, сөз болгон делет. Бул окумайынча өнүкпөйт. Текст жазуу менен өнүгөт, анан окуу менен өнүгөт. Азыр текст жаза албай калыптыр көбү, мен көрүп атам. Текст жаза албайт экен, оюн мынандай арызды жаза албай калган чиновниктер бар экен Ката. Анан газет окулбаса, журнал окулбаса, китеп окулбаса, мына сабатсыздык туташ кете беребиз. Жана Заитов акын Төкмакынга Казакстанда кыйкырып айтып атат мажлисте ушул. Казакстандагы газет окуунун акыбалы. Бизде деле мына жазылуу начарлап атат. Көңүл бөлбөйт эч ким. Эми ошол бир аз жерди кыдырып өзүбүз тыйыныбызга, бир аз эле тыйыныбызга жерди кыдырып жазылуу өнөктүгүн өткөндө да Ошко, Таласка чейин барып келдим мен. Эми макул эле дейт, жазылбайт. Бул кылдык иш айта турганда эле акча эмес. Мына 6 айга 779 сом 6 айга жазылуу. Ошол бардык поштада, кыргыз поштасы аркылуу жазылат. Эч кандай татаалдыгы жок. Кыргыз поштасы бөлүмдөрүнө барса, кыргыз тили газетасы, президентке караштуу мамлекет тил комиссиясынын кыргыз тил газетасы. Ушуну бир карап койсоңор болбойбу? Ушул бардыгын эле керек да, газетадан ажырап эле ушуну чукулап калабызбы? Мунун натыйжасын көрүп атасыңар. Кандай болорун? Азыр көрөсүң экрандан, унутасың 5 мүнөттө. Ушундай болуп атат. Бизде мына мен өткөндө Таласка барсам өтө начар, Нарындагы Ысык көлдөн начар. Мына Кыргызстан боюнча дагы бир айтайынчы, мына Кара Суу районунда бир акимдин, Кара Суу районундагы акиминин орун басары Айжан Куланова деген карындашыбыз бар. 700 нускага жаздырып берип жүрөт дайымачы. Ушундай мекенчил кыз экен да. Айнанайын карындашым аман болсун. Тил дегенде мына эне тилге эне күйөт деген. Азыр бүт орун басарлары аяз заты. Сиздер күйүп мындай бир газетага жазылып, мына окутуп балдарга, үйгө барганда койсоңор ушу балдарыңар деле окуйт да. Илгери үйдө 5 китеп болсо, бүт үй бүлө окуп чыкчу ошону. Карайт аркасынан. Эми азыр телефон чукуп эле мындай айтканда, общение орусча айтканда, мамиле, озек мамиледе нөлгө түшүп баратат. Анан тил каяктан өнүгөт өзү. Анын практикасы болбосо, анын мамилеси болбосо, ал сүйлөнүп турбаса, жазылып турбаса, окулуп турбаса, тил өнүгөбү? Абсурд да. Ушун үчүн мен бир айгай салып, ошо Заитовдун жолу менен айгай салгым келет кыргыз окурмандарына да. Мына мен бизден башка газет кыргыз туусу Эркин тоого баягы мамлекеттик актыларды басат, ошо менен чыгып атат. Ушундай менчик газеттер өлбө жаным өлбө. Ушуну эптеп бирөөлөрдүн көмөгү менен чыгат. Бул окуу калып калса да биз өнүкпөйбүз. Анан кийин эми мен дагы эмнени айткым келет. Бүгүн эми биздин муун үчүн,
деги эле ошол СССРдын тутумундагы бир кездеги республикалардын мурдагы ошол жашоочулары үчүн өтө оор күн 22-июнь ушу улуу ата мекен согуштун башталган күнү да. Гитлер канкор Гитлер деп окутчу бизде. Ушул СССРга бастырып кирген, кол салган күн да. Келишимди бузуп деп. Эми 5 жылга созулган эми канча анын миллион 70 илгери 50 миллион дечи, азыр 70 миллиондон ашык деп атат. Ошондо жок болгондор да. Анан эми бизде тынчтык болсун. Мен эки атам тең согушка катышкан. Чоң атам рабочий батальон, жумушчу батальон деп мына Туулада болгон экен. Туулада ошол баягы завод, фабрикаларды кыйраган оңдогонго катышкан. Өзүмдүн атам ал Кызыл кыргынга катышкан. Өзүмдүн атам Кази, чоң атам Керим. Атам айрыкча өзүмдүн атам мына Украинада согуш болуп атпайбы, ушу Житомирде какшап жүрүп өттү. Житомирде ушу даярдыкта болуп, анан Калининградтан, андагы Пруссиядан согушка кирип, анан Элбадан тоскон кайран кишилер тынчтык болсун деп келме айткандай айтып жүрүп өтүштү. Мына баягы орустун Салаухин деген акынырындай мен дагы канымда окторча ызылдап. Мен да ушу фронтовиктин баласымын. Ошон үчүн мына ошол атам какшаган Украинада согуш жүрүп атат, кыргын жүрүп атат. Ал Украина жөнүндө абдан жакшы айтчу киши. Украина эли жөнүндө айрыкча кара топуракты кыртышы, Украина кыздары деп ушундай тамашалап айтчу. Абдан Украина жөнүндө жакшы айтчу эле. Азыр ичиң ачышат, согуш болуп атат. Ылайым жергебизде согуш болбосун, ошол кайрандардын арбагы ыраазы болсун дейли. Анан эми мына азыр эле көрдүм, Акылбек Жапаров Кабминдин башчысы көчөлөрдү кыдырып жүрөт, мэрди ичтип алып, мэр жанында жүрүшөт. Эртең менен да мен бердим. Бул мэр жакшы, азыр көчөгө чыгып көчөлөрдү кыдырып атат азыркы Айбек мырза Жуншалиев. Бирок көп мындай ыкшоодо. Эртең менен дагы айтпадымбы, мына акыр чикирлер убагында алынбайт, түштө башталат, аркы күн Шашке Даран көчөнү чаңызгытып шыпырып атат. Мындай болбойт да, мобилдүү мына Өзбекстанга барып келгенди салыштырып атам. Ошон үчүн эми арга жокто айтасың да. Иштей албайгандан кийин өзүлөрү эле билип кетиш керек да. Мындай ыкшоо болбой. Президент, УКМКнын жетекчиси, мына Кабмин, жогорку кеңештин спикери баары туташ жакшы иштеп атышат да мына. Туташ бири-бирин үндөш иштеп атат да, чындап келгендечи. Эми көрүп атабыз да. Бирок ылдыйкы чиновниктерде мына борбор оңолмоюнча каяктан башкасы оңолот. Ошон үчүн бул мыкты кадрларды тапса болот элдин арасында. Мына бир кезде шаарды жаңы баштап оожалткан жана Түлөев деген мырза, Нариман деген. Эми анын кичине эмес, эми чоң чыкты го, артынан чуулар чыгып анан ошондон кетти. Болбосо, акыйкаты үчүн айтканда шаарды биринчи иштеткен ушу Нариман мырза болчу. Ошту тартипке келтирген Мырзакматов милис болчу да. Эми ушулардын ар жагында бирдемеси болсо аны баягы тырмакчанын ичинде кустурчусун кустуруп, окшутуп балекет кылып ордуна келтирип, эмне үчүн пайдаланганга болбойт. Мындай чарбачылык кадрлар кол менен саналат да, далилдеген алар. Алып келиш керек. Ушул Акылбек мырзанын артынан деле сөз жүрбөдү, анан президент айтпады беле. Мына биздин экономиканы көтөрөм деп атат, ошон үчүн коюп атам, болбосо жооп берет деп. Акылбек мырза иштеп атат, ишти алып барып атат. Бүт дүйнөнү кыдырып атат бат-бат. Өзүм мына бүгүн көчөдө жүргөнүн көрүп ыраазы болдум. Анан алып келиш керек ошондой баягы резервный кадрлар бар да биздин арабызда. Иштей албаса кармап отуруштун кереги жок. Мына тыгындар болуп атат, көчө ысыкта өтө баягы туташ баштаптыр, жакшы деп коелу. Бирок мен эртең менен көрсөттүм да. Сапасыз. Бактар куурап атат, бир жерде көлчүк болуп, саз болуп жатат. Тиги акыр чикир алынбайт. Эми алал болсун дейли, мен президенттин мына сүйлөгөн сөзү боюнча эки маселеге токтолгум келет да. Президент баарын ачыктап мына баягы такшалгандыгы көрүнүп атат да улам сүйлөгөн сөздөрүнөн. Мына бардык суроолорго жооп бериптир. Темир жол боюнча мына Кашкайта кыска жооп бериптир, жакшы. Кимдер каржылайт, эмне болот, мына ачык күдүк сөздөрдүн баарын ачыкка чыгарып атат. Ошондон мага жакканы эки маселе. Мына менин атымды сатып дейт, менин атымды пайдаланып, жанагыдай колдонуп аткандарга мен ушундай катуу чара көрүп атам дейт да. Ушундан улам мен айтышым керек. Айтайын дедим акыйкатты. Мына эл арасында президенттин, УКМКнын жетекчисинин балдары жөнүндө сөз жүрөт да.
Мурдатан катуу жүрчү, азыр байып калды ал сөздөр. Бирок ушул жагынан этият болуш керек. Бул биздин мынабы 3 канча төңкөрүш болуп кетти, ушунун баардыгын ошо президенттердин балдары, үй бүлөсү аралашкан. Чоң мына повод болду орусча айтканда. Ошолордун кеткенине. Мына биздин тарыхты карап көрдүм да. Тарап эстеп көрсөң тарыхта, көчөкө эле тарыхта мына Ормонхандын баласы Үмөталы деген болду. Каны чер Үмөталы деди, орой айтканда. Мына Ормонханды дагы көп мындай Ормонхан жөнүндө жаман пикир жараткан да ушу баласы. Ол Үмөталы эле. Эми балаңды өлтүрүп кое албайсың десе, орой айтканда. Элдин баары эле Сталин эмес да, Паулус алмашпай койгон. Сталин эмес да. Элдин баары. Акырда ал ошондой болгон Сталиндики. Ормонхандын баласы мына Үмөталы тарыхта жаман ат менен калды. Анан түштүктөн Алымбекти карасаң, Алымбек атканын баласы. Балдары да. Алар жакшы ат менен калды. Атанын татыктуу уулдары деп Алымбектин балдары. Абдылдабек болсо мына кийин табылып атат тетиякта Оганстанда тукуму. Андан кийин келели берки Союздан берки мен эстегендерди айтайын. Анан эми кайрандар баягы биздин социалисттик мамлекет түптөгөндүн башында көбү жаш кетти. Абдрахманов баш болуп, Орозбековтар репрессияны алып кетти. Алардын балдары жөнүндө анча жакшы кабар жок. Мына Жусуп Абдрахмановдун кызы калган, аны кийин эле айтылып жүрбөдү. Анан Исхак Разаковда бир кыз калган деп эмгичекти мамлекет аздектеп жүрөт. Ал балдары жөнүндө анча аялы жөнүндө бар. Исхак Разаковдун аялы байкабай, билип билбей аралашып алганы. Ошондой. Ал тарыхта турат. Андан кийинки мына Усубалиев, Турдакын Усубалиевди алалы. Мен бир мындай бир тырмакчанын ичинде жинди чалыш бир кыялдуу уулу болгон экен, проректор болуп университетте, биздин улуттук университетте. Ал жөнүндө жакшы пикир айтылбайт. Мына Усубалиевдин ошол көлөкө түшүлгөн баласы. Андай Масалиевди алалы. Эми Исхак мырза жүрөт, Исхак Баатыр менимче андай тигиндей терс образы жок. Исхак атанын мындай татыктуу уулу катары жолун улап кетет деп келатат деп айтсак болот. Исхак жөнүндө жакшы пикир айтылат. Мисалы үчүн ана арабызда жүрөт Исхак Баатыр. Андан кийин кеме мына эгемендер Акаев Чуш деген менен эки баласынан келди 2005-жылы. Депутат болуп жүрүнүп келишпедиби? Айдар дагы бермет дагы. Аны ким танат? Мына ошондон башталган оданын баары. Андан кийин Бакиевди алсак, Курманбай акебиз мына Максим көткөрүп берди го баарын. Финансовый башкаруунун баарын ушу жака деп эмне болду аягы? Мына эмне болду? Миллиондор менен жыргап жүргөндүр балдары, өздөрү эмне болду? Мына келе албай атат. Мамлекетине, өзүнүн жерине зар болуп. Андан кийинки эми Отунбаеваны аттап өтөлү, ал кишиники аз эле болду. Андан Атамбаев кандай айтсак дагы Атамбаевдин балдарына аралашкан убагында бир-эки баласы гестерге тигүү деп жазылып жүрдү, бирок далилдүү жазылганын, катуу киришкенин көргөн жокпуз. Шофер жөнүндө тез пикири бар балдары. Бир баласы азыр жогорку кеңеште Сейит отурат. Андан кийин Атамбаев кеткенден кийин, камалгандан кийин ал албетте эл жаралуу кишиге, ошондой мындай айтканда кыйналып аткан кишиге болушат эл өзү. Анан Атамбаевдин эки баласы тең, беркиниси жогорку кеңеште, бирөө мына шаардык кеңеште. Жаман эмес. Алар атасынын убагында эмес, кийин келди. Атамбаев бул жагынан менимче үй бүлө балдары жагынан таза десек болот. Кандай бир деңгээлде. Андан Жээнбековда деле балдары үй бүлөсү мындай деген сөз жок. Иниси жөнүндө сөз бар, катуу сөз бар. Аны баары эл журт билет. Анан эми мына азыркы президент. Мен ошон үчүн бир кездеги кайран Дооронбек акенин сөзүн кайталагым келет да, айланайындар. Бир кезде айткан Курманбек айланайын, короң шупур берейин, бир туугандарың менен балаңды жолотпо деген аягы эмне болду? Кайран киши Олиядай айткан ошону. Кыргыздын беси уш жерде. Ошон үчүн балдар жолобош керек. Ал президент деген, мына азыр ошол аталарыңар, мен уулдарым, ал балдарым деп коем, мен деле чоң ата катары айтайын, абаңар катары айтайын. Ал бир келген дөөлөт президент деген. Мына укумдан тукумга, эгер жапырт ошол аталарыңар мына элдин турмушун көтөрөбүз деп жапырт иштеп атабы? Жолобош керек. Таптакыр жолобош керек. Анан барып анан каржылай койду, анан демөөрчүлүк кылды, анан эмне деп бирдемелер чыга калат. Каяктан каржылайт? Жолобош керек. Үй бүлө такыр жолобош керек.
Алакандай кыргызга ушул чоң сабак болуш керек да. Мына бүгүн президенттин сөзүнөн улам ушуларды айттым. Анан кийин дагы бир жакшы жанагы Кадамжайдагы кенди жаптырып салыптыр, алтын кенин. Канча эл каршы болуп аткан. Ошондо эле дүрбөй бербей, ошондо президент ашыктап койду. Бизде деле баланча кенди касат экен, тигиндей деп эле дүрбөй атышпайбы? Ошолорду жеринде барып көрүш керек. Кен бар жерде баля бар да. Ошон үчүн мына президентибиз ошонун баардыгын ачыктап атканды мага кубанып анан айтып атам. Аманчылык болсун.